Достор, бүгүнкү видео идея, аракет жана эмгек жөнүндө болмокчу. Мен бүгүн Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Кызарт айылындамын. Аркамдагы отель мейманкана боюнча видео болмокчу. Момундай сонун 14 бөлмөлүк мейманкана Кызарт айылында Узакбек Бакиров деген досум курду. Карагылачы. Кандай жаратылыш кооз. Бул жерге бооз үйүн тигип алган. Бул жерде арыгы бар. Жалаң самандан жана лайдан курулган бир мейманкана. Келе муну үчүн көрүп чыгалы. Узак, мындай сонун идея кайдан келди? Дал ушул айылга ушундай мейманкана керек деген бир идея кайдан келди? Негизи мен өзүм туризм факультетин бүтүргөм, Кыргыз-Түрк Манас университетинен. Анан мен дал ушул айылда төрөлүп өскөм. Ушул жер биздин ата бабалардан калган жер. Анан бул мейманкананы эмнеге бул жерге куралы деп чечип калдык. Көп жыл Түркияда, 6 жыл. Андан кийин Кореяда эмгектендик. Анан эмгектенип жүрүп, анан ушу туризм жаатында окугандан кийин ушу туризм жаатына бир нерсе кылалы деп анан Кудай жалгап, бул айыл өзү туристтик айыл да. Себеп дегенде мына бул тоолордун аркасында эле Сөңкөл бар. Ушул жерден түп-түз туристтер келишет да биздин айылга. Түп-түз чыгып кетсе 15 эле километрден кийин Сөңкөл болот да. Ушул жерде юрточный лагерьлер бар. Мындайча айтканда Сөңкөлгө кеткен бул айыл дарбаза да. Кызарт айылы Жумгал районунда. Анан ошол жерде мисалы үчүн бул жерде көптөгөн үй бүлөлөр бар, турист турушат, бирок өзлөрүнүн бир эки бөлмөсүн жасап коюп, шарттарын кылып коюп ошол жерде тосо беришкен. Анан мен ар дайым чоң компанияларды, чоң группаларды чакырганга аракет кылчумун, бирок бүт баары бир маселени айтышчу. Силерде чоң мейманкана жок, 10дон ашык кишини бир жерге жаткыра албайсың депчи. Ошон үчүн биз ушуну куралы деп чечип былтырдан баштап ушул эмени ишке ашырдык. Кыялды. Рахмат, кут болсун. Бул мейманкана курулуп атканда кандай технология колдондуңар? Эмне менен салынды? Азыр эми дүйнө жүзүндө бир тренд чыгып атат. Бул экологияны сактоо, коргоо деп өзгөчө биздин туристтер Европадан келишет, өнүккөн өлкөлөрдөнчү. Анан алар өзлөрү цементтин ичинде, бетондун ичинде жашап жүрүшөт да. Анан өзгөчө мындай баткак үйлөрдү көргөндө, биздин боз үйлөрдү көргөндө аябай суктанышат да. Анан мен ошонун негизи эле салсам дагы бүт баардык шарты менен заманбап, бирок ошо кыргыздардын эски жана баткак, саман технологиясын колдоно салам деп жүрчүмүн. Анан көптөгөн ошон менен алектенген байкелер менен таанышып, алардан кеңеш сурап отуруп, акыр бир жыгач уста байкени таап кара колдоно алмаз деген. Рахмат ага дагы. Ошол байке менен сүйлөшсөм, мен мындай үй салып көргөн эмесмин, бирок кылсак болот анткени жыгач устамын деп калды. Анан эми бул салынганда кандай? Бунун ичинде жанагы Орусиядан келген карагайлар өзөгүн түзөт да, мындайынан туруп. Анан анын ичине деген ошол тургандан кийин бул саман менен, кадимки буудай саман менен толтурулган. Анын сыртынан кайра мындай дранка деп коюшат, жыгачтар урулуп, анча-мынча көрүнүп турат. Бул толук бүтерек. Анан баткак менен, кол менен баардыгы шоп чыктык да. Ошондой технология саман. Бирок ичин көрдүңүздөр, ал жерде бүт баардык саман. Туалет бар, душ бар, баардыгы бар. Беркиндей мейманкалардан эметип кем калышпайт. Мунун өзгөчөлүгү, мунун ичине жаткан кишилер жыргап атат да. Уктаса сонун болот экен. Анткени биздин дубалдар акталган эмес, ушу баткак боюнча эле калган. Анан терезелерди көрүп атасыңар, булардын баары жыгач. Жыгач. Анан бул болсо мультикласс деп коет экен. Бул болсо терезе дагы өтө аябай жакшы эме. Бүт баардык эме күн тийгенде аябай ысып кетпейт ичи. Кадимки дубал сыяктуу ысыктыкты кармаган бул айнек да. Кондиционер жок экен. Бул ошондо бул айнек өткөзбөйт го ысыкты ичине. Кондиционер таптакыр кереги жок. Жайында бул жерде деле 35 градус ысык болду, бирок ичине көгөндө кадимкидей чыйрыгып үшүп аттың да. Өзгөчө санузелдин ичиндечи. Себеп дегенде бул баткактын өзгөчөлүгү ошол экен.
Баткак деген укмуш мисалы үчүн сыртта аябай ысык болсо ичин салкын кылып, сыртта суук болсо ошол күндүз топтолгон энергияны ичке берет деп айтылат да. Ошон үчүн жанагы өтө ысык өлкөлөр бар го, Марокко деген, ошолордун архитектурасын карасаңыз жалаң ылайдан салышат. Же болбосо Хива мисалы үчүн Өзбекстандын ысык жерлерин жалаң ылайдан салышканда ошол экен да, кондиционердин кереги жок. Ичи кадимкидей болот, салкын. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Туристтер келип баштадыбы? Биздики Кудайга шүгүр 17-июлдан баштап келип баштады, кызыккандар көп. Биздин негизи эле максатыбыз бул жыл эмес, эмдиги жыл болчу. Быйыл бир аз жарнамалап калалы дегенбиз. Биздин эме ойлогонубуздан дагы жакшы болуп атат, Кудай буйрса. Туристтер кайдан билип келип атат? Кайсы жерден маркетинг кылып атасыңар? Эң биринчи тааныштар аркылуу эле, Кыргызстанда жакшы тарап кетти, андай тур фирмалар келип атат көбүнчө. Анан кийин эми Booking.com деген бар, ошол жака катталып калабыз. Ал жактан анан көбүнчө туристтер сиздер келгенде да көрдүңүздөр, кирип келишти экөө жөн элечи. Алардан сурасам, Google Maps'ке киргизип койгонбуз, ошол жактан көрүп алып эле хотел деп жазса эле ушул чыгат, келип атышат. Google'дан эле. Эмки жылга броньдор барбы? Кудай буйрса бар, аз астан болуп атат. Анан биз дагы ушу жарнамалоонун ишинде, чоң фирмалар менен келишим түзүүнүн ишинде эми иштеп баштайбыз. Узак, эгерде ушу сага окшоп дагы мейманкана ачам деген биздин мекендештерибизге, мына миллиондоп чет өлкөлөрдө жүрүшүп атат мигрант болуп, ошолор келип ачабыз дей турган болсо, ошолорго кеңештериң кандай болот эле? Анткени менин оюмча мындай мейманканалар ар бир Кыргызстандын кереметтүү айылына жараша берет да. Анткени абдан сонун жаратылышыбыз бар. Ошо кандай кеңеш берип келет элең? Кеңеш дегенде кандай? Негизи Кыргызстандын туризм потенциалы өтө чоң да, билесиз. Аябай өтө чоң. Себеп дегенде биз деген өтө кооз өлкөдө жашайбыз. Бул Кыргызстанды эменин Орто Азиянын Швейцариясы деп коет го, чындыгында ошондой да. Бизге билинбейт. Бул тоолор деле менин балалык кезимде кооз эмес болчу. Мен туристтер менен жүрүп, өлкөнүн кооз экенин эми үйрөндүм да. Азыр мен отуруп алып өзүм суктанам да, карасаң депчи, бул жерде жашаган адамдарга кыргызстандыктарга тоонун каласаңыз картина сыяктуу да, ар бир коптусу өзүнчөчү. Анан ошондуктан биринчиден туризм потенциалы өтө чоң. Мындай мейманканалар Кыргызстандын ар бир айылына керек. Кыргызстанда туризм жакшы өнүктү деп атпайбы, бул башталыш гана деп айтышат да эксперттерчи. Себеп дегенде баардыгы алдыда депчи. Мисалы үчүн мен өзгөчө эмнени байкап калдым? Өзбек номерлүү машинелерди көп эметтим. Өзбекстан мисалы байып келатат, орто класс көбөйдү, эс алгысы келип атат. Аларда болсо жайында 40-50 градус ысык да, бүт чөл да. Анан эң эле жакын мамлекет кайсы? Муздак. Кыргызстан. Ошо аракет кылышат экен да, келишет экен. Анан деген ошондуктан мисалы үчүн ал жерде 30 миллион киши жашайт, ошол кошуналарыбыз эле келип эле ушул жерде салкындап эле жатып кетиш үчүн келишет. Жакынкы бир 3-4-5 жылдык аралыктачы. Анан ошон үчүн жана айткандай мейманкана ар бир айылга керек. Анан жанагы эң башкы сурооңуз кандай кеңеш берет дебеңизби? Бул салганды салат экенсиң, бирок аны иштетүү өтө оор экен. Ошондуктан эгерде мейманкана салып иштетем дегендер болсо, мисалы бизге дагы кайрылса болот, туризмди окудук, туризмде эмгектендик дегендей. Сөзсүз түрдө ошол жакта бир аз билим алып, изилдеп, кантип иштетиш керек, коноктор менен кандай мамиле кылыш керек, ошонун сөзсүз түрдө билим болуш керек. Себеп дегенде муну салгандан кийин ар жакта 90% иш, муну иштетүү, күлүп тосуп алуу, конокту аларга жага тургандай тамактарды даярдап берүү дегендейчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир аз билим алып, эметип алып, сөзсүз түрдө салгыла. Анан ошол элге жагып аткан эко деген теманы сөзсүз түрдө кыстара кеткиле, мисалы үчүнчү ошо мейманканалардан буйрса ийгиликтүү болот. Чоң рахмат Узак. Киши үзүлбөсүн, ишиң ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, силер да жакшы эс алып кеткиле.